Поликлиника медиасынын маалыматына ылайык, Асман шаарынын презентациясынын жарымынын көбү интернеттен алынган. Материал жарык көргөндөн кийин кызуу талкууга алынган. Айрымдары муну жоопкерсиздик десе, башкалары эч кандай маселе көргөн эмес. Эске салсак, 500-700 миң жашоочуга ылайыкталып, курулушу 7-10 жыл аралыгында бүтө турган курууга Корея, Индия, Жапония сыяктуу мамлекеттерден инвесторлор тартылаары кабарланган Асман шаарынын презентациясында көрсөтүлгөн 14 объекттин долбоору плагиат болуп чыккан. Эмесе башка өлкөлөрдүн эмгегин эмне себептен көчүрүп алууга болбой тургандыгына токтоло кетсек. Плагиат бул башка бирөөнүн эмгегин же идеясын тиешелүү шилтемесиз пайдалануу жана чыгарманы же идеяны өзүнүкү катары көрсөтүү. Жөнөкөй сөз менен айтканда, плагиат башка бирөөнүн эмгегин сыйлабаганга жатып, аны уурдап алууга барабар болот. Эл аралык стандарттар боюнча чыгармачылыктын ар бир түрү автордук укуктар тууралуу мыйзамдар менен корголот. Мисалы, АКШнын автордук укуктар жөнүндө мыйзамына ылайык, автордук укуктарды бузган жаран $750 $30 миң чейин айып пул төлөөгө жыгылат. Автордук укукту атайын бузгандар $150 миңден $250 миң чейин айып пул төлөйт. Тиешелүү мыйзам өлкөбүздө дагы бар. Ага ылайык, автордун уруксаты болбостон анын эмгегин пайдалангандар үчүн кылмыш жаза жана административдик жоопкерчилик каралган. Мындан сырткары өлкөбүз эл аралык мыйзам Берн конвенциясына мүчө болгондуктан, Асмандын презентациясында көрсөтүлгөн 14 объекттин жана пландалган курулуштардын авторлору эл аралык сотко кайрылууга укуктары бар. Эскерте кетсек, Кыргызстан автордук укук боюнча 3 эл аралык келишими бар жана автордук укук боюнча Берн конвенциясына мүчө өлкө. Андыктан Кыргызстан башка өлкөлөрдүн авторлорунун эмгектерин көчүрүп ала албайт. Ал эми буза турган болсо, иши сотко өтүп, ага каршы тиешелүү чаралар көрүлүшү мүмкүн. Тилекке каршы өлкөбүздө плагиат көрүнүштөрүн илимий чөйрөдөн баштап мыйзам чыгаруучу органдарга чейин көрүүгө болот. Алсак, 2018 жылы Диссернет антиплагиатка текшерүү сайты Жогорку кеңештин экс-депутаты Турдукан Жумабекованын илимий ишинин 133 барагынын ичинен 129 барагы плагиат экенин таап чыккан. Ошондой эле өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун Кыргыз Республикасынын экономикасынын модернизациялоо стратегиясы аттуу диссертациясынын 48% плагиат экенин маалымдалган. Кыргызстанда башка өлкөлөрдүн мыйзамдарын плагиат кылуу дагы көп кездешет. Мисалы, Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлдөө боюнча сунуштаган мыйзамы Орусиялык диктатуралык мыйзамдын көчүрмөсү экени белгилүү болгон.